Маугли программасын иштеп чыккан Александр Петров кайталангыс техникасы менен тренерлерди жана ошондой эле тарбиячыларды тааныштырып жатат. Аталган программа 20 жылдан бери Россиянын бала бакчаларында ийгиликтүү алып барылат. Кошумча билим берүү программасы 4 жаштан 7 жашка чейинки балдар менен иштөөгө арналган. Негизги максаты балдардын ден соолугун сактоо жана чыңдоо. Она начала работать в регионах. Маугли чыгыш региондорунда иштей баштаган. 10,5 миңден ашык бала Түштүк Сахалин, Владивосток, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ жана башка шаарларда камтылды. Бүгүн бул программа менен 200дөн ашык машыктыруучулар иштейт. Мен Кыргызстанга чакыруу менен келип машыктыруучуларды үйрөтүп жатканыма сүйүнүп жатам. Анткени бул абдан керектүү деп ойлойм. Маугли программасы мектепке чейинки мекемелердеги дене тарбия сабагын алмаштырбайт, бирок толуктайт. Мында жеңил атлетика, спорттук жана көркөм гимнастика, аэробика жана акробатикадагы кошумча көнүгүүлөр камтылат. Айтарым, дени сак бала мамлекеттин эң маанилүү милдеттеринин бири. Андыктан ден соолукту алдын алууда спортко, көнүгүүлөргө көңүл буруу зарыл. Здорового ребенка – одна из важнейших задач государства. Решили привести сюда программу. Биз ар дайым изденүүдөбүз, жаңы нерселерди алып келгенге аракет кылабыз. Мына 1 жылдан бери Александр Петровдун программасына кызыгып жүргөнбүз. Алгач интернеттен таанышканбыз. Мына эми ал кишини Кыргызстанга чакырып 1 жумадан бери тренерлерди даярдап жатабыз. Эмне үчүн бул методикага токтолдук? Бул техника өсүп келе жаткан баланын ден соолугуна жакшы таасир этет. Ар тараптуу программадагы болуп саналат. Бүгүн биз жеке менчик бала бакчалардын тарбиячыларын чакырдык. Ал эми мамлекеттик бала бакчалар менен байланыша алган жокпуз. Ребенка. Бүгүнкү күнү көпчүлүк бала бакчаларда балдардын ден соолугу үчүн атайы стандартташтырылган комплекстүү программа жокко эсе. Тестиерлерди ар ким өзү иштеп чыккан көнүгүүлөр менен машыктырышат. Гүлнур Кожошова жеке менчик бала бакчада тарбиячы болуп иштейт. Күн сайын өзү билген техникалар менен балдарга көнүгүү жасатат. Гүлнур бүгүн Маугли техникасын жактырды, анткени техникада балдарды оюн аркылуу көнүгүүлөрдү жасатуу кызыктуу дейт. Бүгүн 7-чи күн келип атабыз ушул жерге. Башында теория болду, андан кийин ушу 5 күндөн бери ушу практикага биз өзүбүз ушунун баарын жасап, үйрөнүп, ошо ар бир упражнение, ар бир кыймылдардын баарын өзүбүздөн көрүп атабыз да, өзүбүз үйрөнүп атабыз. Анан аябай жакты. Упражнениялар бизге башында кыйын болуп аткан. 1-2 күнү кыйналдык, денебиз ооруду дегендей. Анан аябай пайдалуу экен. Өзүбүз кадимкидей жеңилдеп калдык. Анан ушул үйрөнгөн практикабызды мен өзүм садикке балдарга 3 жаштан өйдөнгү балдарга негизи берилиш керек экен да. Анан ошо балдарга үйрөтүп, ошо ден соолукту чыңоо максатында да. Самые эффективные упражнения отобрали. Өтө эффективдүү көнүгүүлөр. Мен азыр алардын ичинен экөөсүн көрсөтүп кетсем, бул көнүгүүнү баардык көрүүчүлөргө сунуштайм. Эртең менен жасасаңыз абдан жакшы болот. Баш бармакты кармап алуу деп аталат. Көнүгүү эс тутумга дагы, концентрацияга дагы пайдалуу. Бул мындайча жасалат. Круглую спиночку, поднимаем ручку наверх, хватаемся за пальчик, опускаем спинку, затем поднимаем ручки и опускаем. Ооба, сиз туура байкадыңыз. Балдарды кызыктыруу үчүн көнүгүүлөрдүн аттары дагы жакшы коюлган. Маселен, маймыл десек, балдар бул көнүгүүнү аткарат. Таким образом, да, мы сидим. Маугли техникасы аркылуу баланын дене бою жалпы өнүгүп, ден соолукта болот. Ал шамдагайлыгын, ийкемдүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн, ал тургай мээнин, эс тутумдун өнүгүшүнө жардам берет. Бүгүн бул техниканы 20 машыктыруучу үйрөнсө, эртең алар дагы 100 машыктыруучуга үйрөтүшөт. Кошумчалай кетсек, Маугли программасы профессор Вавиловдун методу боюнча тестирлөөсүнүн негизинде алынган. Берме Чомокоева, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктары, Бишкек.